Нокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүнүн, Төлөс айыл өкмөтүнүн, ошондой эле Көкжар айыл өкмөтүнүн башчыларынан мага кат келип түштү. Алардын кайрылуусунда айтылып атат. Кызылкия көмүр акционердик коому тарабынан бүгүнкү күндө буга чейин 5-6 жылдан мурда гипс кенин казып келген. Бирок ошол казылган кенден ушул 3 аты айтылган айыл өкмөттөргө салык түшкөн эмес. Себеби ушул айыл өкмөттөрдүн жайтыдан ошол Кызылкия көмүр кени гипсти казып алып атат. Себеби эмнеде десек, себеби айтат, ошол Кызылкия көмүр акционердик коому кенди менчиктештирип алыптыр, кызыл китеп алып алыптыр. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул аты алган айыл өкмөттөргө эч кандай салык түшпөйт экен. Бул мен түшүнбөйм, кандай кенди дагы бул менчиктештирип алганга болот. Ошондуктан муну териштирип, тез аранын ичинде бир чара көрбөсөңүздөр болбойт. Ошондой эле ушул акционердик коом Кулатов айыл өкмөтүнүн жайытынан мурда көмүр казып келген. Ал жерден канчалаган пайдаларды көргөн. Бирок бүгүнкү күндө көмүр чыкпай калып, ошол жердеги төккөн атыбалдарды рекультивация жасаган эмес. Кандайдыр бир комиссиялар түзүп, жөн эле кол койдуртуп, кайра айыл өкмөтүнүн балансына жерлерди өткөзүп берип койгон да. Ошондуктан, Ашырбек Мойдунович, бул жерге ушул бир комиссия түзүп барып, жанагы гипсти кантип жеке менчикке алып алган, эмне үчүн жанагы рекультивация жасаган эмес, ошол жерлерди бир текшерип, бир жакшы чараларды көрбөсөк, мындай иштер уланат деген ойду айткым келет да. Ошол төккөн атыбалдарынан жаан жааганда сүрүлүп атыбалдар. Ошол жерде жашаган жашоочулардын кээ бирлеринин үйүнү басып калган көрүнүштөр болгон. Жаан жааганда суулар түшүп, жолдорго жана атыбалдар толуп калган учурлар болгон, тосуп калган, жолдорду тосуп калган учурлар болгон. Анан ошол карьерден түшкөн суу дарыяга түшүп, ошол дарыядан бүгүнкү күндө биздин айылдагы жашаган элдер ошол дарыядан суу ичишет. Демек ал зыян суу ичип атат бүгүнкү күндө. Канчалаган биздин элдерге ден соолукка зыян келтирип атат. Ошондуктан комиссия түзүп ушуларды бир жыйынтыктап текшеришиңизди суранып кетет элем. Рахмат.